нокаттар бизге кайрылып жатат да жарандар. Качан башталат, качан бүтөт, министрлер алмашат, келет, сөз берет, кетет деп. Нокат жолу боюнча кыскача айтып кетсек, өзүңүздөр жакшы билесиздер, Япониялык JICA боюнча каржылоосу каралып туруп, буга чейин япониялык компаниялар катышыш керек деген тендердик шарт болгондугуна байланыштуу тендер бир нече жолу өтпөй калган. Былтыр күз айларында да өтпөй калган. Ошондон кийин биздин министрибиз Тилек Кыдырмаевич декабрь айында Японияга барып JICAнын жетекчилиги менен жолугуп келди. Ошол биздин компанияларга катышууга укук алуу боюнча ала сүйлөшүүлөрдүн оң жыйынтык берди. Азыр Япон мамлекетинин өкмөтүнөн жооп күтүп атабыз. JICA компаниясы мен билгенде 5 жыл мурда келип $110 миллион ақш долларын ратификацияга жоопкерчиликтен өткөн, туурабы? Бирок тендер өтөлөк ушунга чейин. Ошол тендердин өтпөгөнүн бирден бир себеби ал жердеги шарттар ошол Япониялык жол куруу компаниялары катышыш керек болчу. Азыр быйыл сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Япония өкмөтүнүн жообун күтүп атабыз, бирок JICA менен сүйлөшүүлөр бүтүп келди. Биздин компаниялардын арасында катышып өткөрүү боюнча. Мына карасаңыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, 5 жыл мурда $110 миллион ратификация болуп бүткөн. Ушунгө чейин тендер өтө элек. Жол башты элек. Биз нокаттын жолун жакшы билебиз Баткенге барган сайын. Биз ушуну бүгүнкү фракциянын жыйын немесине кошуп койлу, чечимине сөзсүз кошойлу. Нокаттын жолун жана ошондой эле түндүкчүк жолдогу кошушубуз керек.